Ассаламу алейкум. Эми кезек ошол спринтерлерге келип жетти. Бул чыгарышта грузовой пассажир, анан будкаларды термобудка тетиңне термобудка турат, ошол сыяктуу аралаш кылып тартабыз. Негизинен грузовой пассажир. Арасында свежий перегондар дагы болот. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул жерде средний пассажир Rex 2009 жылкы көлөмү 2.2. Şu номерге чаласыздар. Басы канча болот экен? Басы $14,000 сурап жатабыз дейт. Спринтер 98 жылкы, объем 2.9 тидай. Термобудка 9 кат. Басы $8,000. Ушул номерге чаласыздар. 703 13 24 56. Бул 1 скат экен, 9 скат эмес, 1 скаттуу. Канча бересем боло турганына? 8ге берем. Канча деп турат? Ошо неги 8 деп турат. 7,5. 7,5 берем дейт. 1 скаттуу спринтер пассажир Maxi 2002 жылкы 2.7 сидай, кондиционер иштейт дейт. Басы $9,200. Видео регистратору бар экен. Дөңгөлөктөрү жайкы, протектору почти жаңы коюлган. 308 средний пассажир, 1 скаттуу, жылы 99, көлөмү 3 тидай. Басы $500,000. Анын жанында дагы бир 99 жылкы средний пассажир, 1 скаттуу, 479,000 километр жүргөн. Басы $4,800 сурап жатыр. Bunun жанында дагы бир термобудка спринтер Rex 9 кат 2007 жылкы, пробег 230,000 километр жүргөн, көлөмү 2.2 автомат, басы $16,500. Спринтер 2001 жылкы, көлөмү 2.2 пассажир Maxi база, басы $6,500. Ушул номерге чаласыздар. Алдыңкы терезесинде трешналар кеткен. Ошол жакта жумушу бар. Спринтер 1 скаттуу цельнометаллический грузовой Maxi 266,000 километр жүргөн, көлөмү 2.2 2004 жылкы, басы $8,000 $7,000 түшүп тур. Спринтер Rex будканы көрсөтөбүз. 9 кат 515 240,000 километр жүргөн, коробкасы механика, 2007 жылкы 2.2 турбина, басы $15,000, Германиядан келген. Термо эмес экен, мына холодильник жок экен. Холодильник жок экен. Спринтер пассажир Maxi 2002 жылкы 2.2 механика, вариант бар экен. Обмен, басы $6,900, мотору 313 мотор экен. Дагы бир скаттуу Maxi пассажир 300,000 километр жүргөн, жылы 99,9 тидай механика, $450,000. Спринтер Rex грузовой пассажир 313 2015 жылкы, көлөмү 2.2. Задний камерасы бар, басы $17,000. Почти жаңы.
9 қат спринтер пассажирский 2003 жылғы, көлемі 2.7 сидай механика, басы $11.000. Mercedes 1 скаттуу Maxi грузовой, жылы 98, 2.9 сидай механика, басы $7.000. Sprinter Rex грузов пассажир 315, көлемі 2.2, автомат 2007 жылғы, басы $15.500, номері. Қара түсті грузов пассажир Sprinter Rex. Алдыңғы отырыштары кожа екен. Средний пассажир Sprinter жылы 99, сомға 400.000 сом дейді. 400.000 сом. Анын жанында цельнометаллический средний 1 скаттуу, жылы жазылған емес, көлемі 2.2, басы $5.000. Цельнометаллический 1 скаттуу грузовой Sprinter 2001 жылғы, көлемі 2.2 механика, 308.000 километр жүрген, басы $7.500. Анын жанында ошол эле цельнометаллическийдин пассажиры 2003 жылғы, көлемі 2.2 механика, басы $8.000. Цельнометаллический грузовой Maxi 1 скаттуу 98 жылғы, көлемі 2.9 сидай механика, $7.700 басы. 9 кат грузов пассажир 98 жылғы, 2.9 сидай механика, вариант обмен бар екен, басы $6.000. Набор цельнометаллический грузовой 9 кат Sprinter 412, 96 жылғы. 2.5 бе? Крафтердің моторы бе? $4.800 деді. 2 номері бар. Чалып сөйлесеңіздер болады. Rexton'ның моторы екен. Бұл жерде дағы бері 9 кат грузовой Sprinter 415.000 километр жүрген, жылы 99, 2.9 сидай. Басы $7.5. Sprinter пассажирский 2002 жылғы, коробкасы механика, басы $5.600. Пассажирский средний 1 скаттуу, басы менен номерин калтырпай тур, $450.000 сом дейт. Дағы бір жақсы шамалда пассажирді көрсетеміз. Maxi база 2001 жылғы, 2.2 механика, кондиционер бар, басы $9.500. Жақсы амалда. И вот он у меня сильно зацвел, я порвизнул. И как раз снег выпадал. Монитор бар. Кондиционер бар. Сколько мест? 18. 18, да? 18 орында екен.
дагы бир пассажирский макси базаны көрсөтөбүз. Бериски аттуу 251 000 километр жүргөн. Жылы 2004, көлөмү 22 механика, $9700 дейт.